Корч мүнөзү, өткүр сөзү тайманбас. Көк жал сыңдуу майтарылбас жалтанбас. Элдин уулу, элдин сүйгөн баласы, эли үчүн уруп жүргөн жандалбас. Чече сүйлөп, ак караны ылгаган, керек болсо ажууну да сындаган, кастарылаган кең мекенин бартаган, калтнанына кыянаттык кылбаган. Уурдабады, казынадан албады, эли үчүн жан үрөөдөн талбады, бийлик үчүн абийиринен ажырап, бирөөлөрчө башын жерге салбады. Арстан мүнөз, сүрүкүчтүү качырган, душманына каршы туруп батынган, адахандай чанда адам жаралат, андай адам тарых бетке жазылган. Адахандай чанда адам жаралат, андай адам тарых бетке жазылган. Адамдын денеси кайсыл жерде болгондугу маанилүү эмес. Адамдын жүрөгү кайсыл жерде. Өздөрү бул жерде олтуруп, жүрөктөрү абакта болгондордон Кудай сактасын. Жүрөк абакта калган жаман. Адам деңиздин астында болобу, же асманда болобу, кайсы жерде жүрсө дагы жүрөгү эркин болуп, каалаган сөзүн айта албаса, каалаган пикирин айта албаса, жетеленген малдай болуп жүргөн, өткөргөн өмүрү бул өмүр эмес. Кыска өмүрлөр болот. Кыска жасаган жумуштар болот. Мына ошол тарыхта жарык этип жанган жылдыздай болуп кала берет. Ошондуктан жанагы абакта жатат, аякта жатат, биякта жатат дегендерди мен айтам да, адамдын жүрөгү эркин болсо, ал жашоонун рахатын сезе берет. Кайсыл жерде экенине карабастан. Мен баарыбызга кааларым ушул: жүрөгүбүз эркин болсун. Ар бир нерсени убагында айта билели. Ар бир нерсе ачуу болсо да, таттуу болсо да айта билели. Мына ошол көз ирмемдердин турган жашоо, бул жашоо. А калганы жаныбарлар деле жашай берет. Курсагы тойгон жерде, суу ичкен жерде, жакшы жаткан жерде жашай берет. Адам менен айбандын бир айырмасы ушул: өзүнүн көкүрөгүндөгү сөзүн айта билүү. Социалдык тармактын колдонуучулары Нокендеги мейманканада балдарын чыбык менен сабаган аялдын видеосун бөлүшүп жатышат. Видеонун автору тамак ичип олтурсам аял балдарын аябай сабады деген жазуу калтырган. Niye sana atas baldırdı? Ay işiniz ne sizi? İşiniz? Değil mi? Ey sana baldan. Ne var? Короче, baldarını savaşken pastayan 2-3 yıldan beri. Ha, ne var? Size savaş. Evet. Ha, ne var? Gidin beni falan. Kiregen yok mu ben senin? Ha? Sağ ol baba. Ne var? İşin ne var senin? Vızıyti militsi. Vızıyti şer. İşin ne var senin? Vızıyti militsi. Ha? İşin ne var benim? Assalamu alaikum Kırgız elim. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 жылы төрөлгөнмүн. Тükөстен ломкүстүк оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудной клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз. Азыр ошого ичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мен мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Biz özümüz bürönün evine kirgen jokpuz, büröge kol salgan jokpuz. Bizni tınç yaşagan elimize kelip bana kol salıp bülük saldı. Taciklar 6 poyez to'qqiz o'q atib boshlandi g'ayra.
душмандық мамиле кылса, ошого жараша жооп берген күчүбүздөгү акылыбыздагы, мүмкүнчүлүгүбүздагы жетет. Жумуртайчы! О, баланы! Айда биле! Қамшыбек ташиып келіп, соң бір трагедияны сақтап болған. Мен ошол ел үчүн өзүм кет башым сайдым деди. Сонда азыркы ар кайсы үйлөп аткан жанагы кыйындар каяк деле. Төшөккө башын тыгып алып жатышты эле. Бул баланын баягы жасаган эмгектеринин баары тең түбөлүктүү. Жасаган эмгектеринин баары тарыхта кала турган бала бул. Ошон үчүн бул элдин уулу, элдик бала. Бирөөнүн жардамына муктаж болбостон, өз колубуз менен, мамлекеттин күчү менен элибиздин тарткан зыяндарын ордуна коебуз. Жат болбогон. Ашип алга! Алга! Спецназ Баткендеги чегарачына кармады. Максат чегара заставасынын кызматкери Тажикстанга аткечилик менен бодомал өткөргөндөргө крыша болуп берүүгө шектелүүдө. УКМК чегарачы 100 000 сом алып жаткан жеринен кармалганын билдирди. Мындай сумманы ай сайын алып тургандыгы жана анын жетекчилигинин да тымызын иштен кабар болгондугу айтылды. Президент Садыр Жапаров Индия менен Пакистандын чегарасындагы кырдаалдын курушушуна байланыштуу билдирүү жасады. Бул тууралуу өлкө башчынын социалдык тармактагы баракчасына жарыяланды. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болгон дос өлкөлөрүбүз Индия менен Пакистандын ортосундагы чыңалуунун күчөшүнө байланыштуу терең тынчсыздануубузду билдиребиз. Эки тараптын максималдуу сабырдуулукка, чыр-чатактын мындан ары күчөшүнө жол бербөөгө жана тынчтык жолу менен чечүү үчүн сүйлөшүүлөргө кайтууга чакырабыз. Кыргыз Республикасы дайыма стабилдүүлүктү, коопсуздук жана эл аралык укуктук урматтоону жактайт деп жазды өлкө башчы. Белгилей кетсек, кече 6 майда Индия Синдур аттуу атайын аскердик операциясын баштап, Пакистан көзөмөлдөгөн Кашмир аймагында бир катар объекттерге сокку жасаганын кабарланды. Вот на пересечении это Акжол, Забах-Акжол в сторону аэропорта. Машина ехала на очень большой скорости, примерно 200 км в час.